Кылымдын кыйырында түркүн жолду басып, бирде кирген дайрадай күргүчтөп, кай бирде токтогон суудай дымып, мезгил агымында ар кандай тагдыр күткөн кыргыз эли эч качан баалуулуктарын жоготуп, улуттук өзгөчөлүктөрүн доор бүктөмүндө унутта калтырган жок. Жаңы доордун сабалап учкан күүсүндө атадан калган баалуулуктар чаң топонун арасында калбаса экен деген улуу тилек менен Актала таланттары коому Арыбак кыргызымдын арктуулугу аттуу иш-чара уюштуруп, 2 жыл катары менен калк көңүлүн таба алды. Улустун улуу күнү аталган Норуздун келиши менен Нарын облусунун Актала районунда майрам шаңы жаңырып, туш-туштан келген көрүүчүлөргө чоң салтанат тартууланат. Аталган иш-чаранын алкагында улуттук тамак аштын түрү жасалып, унутта калган даамдар кайрадан жанданып, Акталаанын даңазасы арткан бозо суусундугу брендке айланып, дагы да кеңири тарап жатат. Атадан балага, энеден денеге өтүп келген улуттук кол өнөрчүлүктүн баардык түрү камтылып, боз үй жана улуттук тамак аш сынагы өткөрүлүп, жеңүүчүлөргө акчалай сыйлыктар берилди. Бул багытта тиешелүү адамдардан турган атайын комиссия иш алып барып, жеңүүчүлөр аныкталды. Ошондой эле Акталаадан чыккан залкарлардын ырлары жаңырып, эл сагынган ырчылар улуттук маданиятыбыздын аброюн дагы да көтөрүштү. Мындан тышкары Норуздун негизги тамагы болгон сүмөлөк кайнатуу сынагы өтүп, жеңүүчүлөргө акчалай сыйлык тапшырылды. Бул сынакада чоң ынтызарлык менен ар бир айылдан келген кызыктар энелер, жеңелер, мекеме кызматкерлери катышып, өздөрүнүн багын сынап көрүштү. Ошондой эле аймактагы калкты дени сак жашоого үндөө максатында спорттук оюндар да өткөрүлдү. Акырындык менен өз жолун таап, таанымалдуулугун арттырып бара жаткан бул иш-чаранын алкагында эми улуттук оюндарды да жандандыруу кадамы турат. 2025 жылы Арыбак кыргызымдын арктуулугу иш-чарасынын алкагында Алай жергесине да барып, 40 казан сүмөлөк кайнатуу сынагы уюштурулуп, аймактан чыккан таланттар менен биргеликте Алайдын жигиттери менен Акталаанын кыздарынын ортосунда Сар Мерден кыз жигиттин оюну орун алды. Арыбак кыргызымдын арктуулугу иш-чарасын демилгелеп, Акталаа таланттары менен чогуу ишке ашырууну максат кылып уюштуруп келе жаткан Акталаанын кызы Жылдыз Коконбай бул демилгенин кулачын дагы да кеңейтүүнү көздөп келет. Уюштуруу ишине Кыргыз Республикасынын президентинин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү, Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги жана улуттук маданий борбору, Акталаа райондук мамлекеттик администрациясы чоң колдоо көрсөттү. Ал эми бул ишти жалпы республикага жеткирүүдө улуттук телерадио берүү корпорациясынын эмгек жамааты жигердүү иш алып барышты. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичтин улуттук нарк жөнүндө жарлыгын колдоо жана өлкөбүздөгү улуттук идеологияны бекемдөө максатында мындан ары Арыбак кыргызымдын арктуулугу иш-чарасы жыл сайын өтүп турат. Эми жекеле Акталаа эмес, бүтүндөй республиканы кучагына камтыйт деген чоң максатта аракеттер көрүлүүдө.